эч качан жүзүңдөн жылмайуу кетпесин. Сүйлөгөн сөздөрүң, адеп ахлагың, ыйык Куран жана куттуу хадиске дал келип, кайсыл жерде болбогун Алла Тааладан корккун. Кубанычка бөлөнүп, өзүңдү бактылуу сезип турган учуруңда Аллах Таалага шүгүр келтирип, мактоо айткын. Кайгыга чөмүлүп, оор, машакаттуу күндөр башыңа түшкөн учурда сабыр кылып, Алла Таалага болгон пикириңди оңдогун. Көңүлүң куунак болуп, жан дүйнөң жыргап турган учурда Аллах Тааланы зикир кылганды унутпагын. Башыңа кайгы түшүп, андан кантип кутулуунун жолун таппай калганыңда, Алла Тааланын ырайымынан эч качан үмүтүңдү үзбө. Кайсыл жерде кандай абалда болбогун Аллах Таалага тооба келтирип, кечирим тилегин. Кандай иш болбосун, аны туура, таза ниет менен аткаргын. Мына ошондо жараткан Алла Таала сенин жашооңду оңдойт. Башкалардын ийгиликке жетүүсүн, ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүүсүн тилеп дуба кылгын. Мына ошондо Аллах Таала сага сен күтпөгөн жерден неамат жакшылыктарын ыроологонуна күбө болосуң. Жараткан Алла Таала баарыбызды ийгиликтүү инсандардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.